Кыргызстандыктарды Казакстандан эвакуациялоо үчүн Алматыга чогултулат. Дареги жана убактысы Кыргызстандын Алматы шаарындагы консулдугу Кыргыз Республикасынын жарандарын эвакуациялоону уюштурат. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги билдирди. Консулдуктун маалыматы боюнча учурда Казакстандан чыгуу ниетин билдирген 30га жакын кыргызстандык бар. Кыргызстандыктар жер үстүндөгү транспорт менен ташылат. Биз абалды көзөмөлдөп жатабыз. Эгер дагы эвакуация талап кылынса, биз уюштурабыз деп түшүндүрүштү консулдук. Маалыматта белгиленгендей, чогултуу шейшемби күнү 11 январь күнү саат 10:00 консулдуктун имаратында болот. Дареги Алматы шаары, Луганск көчөсү 30А. Консулдук өкүлчүлүктүн телефону +7 747 113 17 87. Нургелди. Рузахунов бети баш аскерлер кырмаган учурда көгөргөнүн айтты. Казакстандан Кыргызстанга кайтарылган музыкант Бехрам Рузахунов 2 январда Алматыга досунун чакыруусу менен барганын айтты. 4 январда Казакстанда митингдер башталганда досу батирден чыкпоону эскерткен. 3 күн 4, 5, 6 январь күндөрү батирден чыккан жокмун. Бирок абал курчуп, интернет өчүрүлдү. Азык-түлүк дүкөндөрү иштебей калды. Ошондуктан үйгө кетүүгө аракет кылдым. 7 январда такси кармап, Бишкекке кетип баратканда Самс айылындагы аскер тосотунан аскерлер кармады, деди Рузахунов. Анын айтуусунда бети баш аскерлер кырмаган учурда көгөргөн. Башаламандыкка жалданып келгени тууралуу мойнуна алган видеону кыйноо жолу менен эмес, камерада чогуу отургандардан Кыргызстанга тез кайтуунун жолу катары угуп өзү айткан. Музыкант аны Кыргызстанга кайтарууга көргөн аракет үчүн кыргыз бийлигине ыраазычылык айтып, кыргыз элинин уулу экениме канчалык сыймыктанарымды ушул күнгө чейин толук сезген эмесмин деп кошумчалады. Рузахунов ал кармалган камерада андан тышкарыдагы 4 кыргыз жараны болгонун белгиледи. Буга чейин Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Казакстанда Кыргызстандын 5 жараны кармалганын билдирген. Жекшембиде Казакстан улуттук телеканалы бети баш көгөрүп, токмоктолгон Бекрам Рузахуновдун видеосун көрсөткөн. Анда кыргызстандык пианист аны белгисиз адамдар 90 000 теңгеге жалдап, Өзбекстан жана Тажикстандын башка жарандары менен кошо Алматыдагы митингге чакырганын айткан. Аны таанып билгендер жана социалдык тармактардын колдонуучулары музыкант кыйноого кабылгандан улам ушундай сөздөрдү айтууга мажбур болушу ыктымалдыгын жазышкан. Кыргызстандын ички иштер министрлиги музыкант концерттик программаны алып баруу үчүн 2 январда Алматыга учуп барганын, авиабилетти 16 декабрда эле сатып алганы маалымдалган. Коомчулукта резонанс жараткан окуяны президент Садыр Жапаров жеке көзөмөлүнө алып, Казакстанда адилетсиз кармалган кыргыз жарандары болсо, алар үчүн катуу күрөшө турганын билдирген. Улуттук коопсуздук комитетинин башчысы Камчыбек Ташиев башаламандыкты иликтөөдө коңшу өлкө деген сөздү көп оозанган казак бийлигин окуяны тергөөдөгү риторикасын өзгөртүүгө чакырган. Кыргызстандын юстиция министрлиги Казакстандын башкы прокуратурасына кыргыз жараны Бекрам Рузахуновго байланыштуу өтүнүш жөнөткөн. Анда пианист кыйноого кабылган фактыдан улам кылмыш иши козголуп, күч кызматкерлеринин аракети 2002 жылдагы Кишинев конвенциясынын жоолоруна ылайык тергелиши керектиги жазылган. Ага чейин Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги музыканттын кармалышына байланыштуу Казакстанга нота тапшырган. Буга чейин казак полициясы башаламандыкка тиешелүү деп шек саналып кармалгандардын арасында кошуна өлкөнүн жарандары бар экенин айтканы менен кайсыл мамлекеттер экенин ачыктаган эмес. Булак Азаттык.